да ошого? Ана, баягы. Жонук эмес ошо, ошонуку билбейм. Ошонуку окшошмакчы. Менде баягы бар эле 470 бар эле. Сайынчык бар го. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Тынчсыңарбы? Иштер жакшыбы? Биз Урмат экөөбүз ночной Питерди айланып атабыз. 900 мен. Деген. Туугандар, биз Санкт-Петербург шаарына келдик бүгүн. Эртең биздин бордоштор менен, жердештерибиз менен Адахан Кимсанбаевдин мындай айтканда жолугушу болот. Саат 5-6-ларда болсо керек. Мекендештерибиз менен саат 5-те, 5-те. Иншалла, Кудай кааласа, Москва гостиницасы бар экен. Ошол жерде. Мына Санкт-Петербургда бордошторго, жердештерибизге кайрылып кетет элем. Через 300 метров круговое движение. Четвертый съезд. Келип кетип, жолугуп дегендей. Бар, уктап калдым, бар. Круговое движение. Четвертый съезд. Сондай туугандар, биз Питер шаарында мейман болуп, азыр кетип атабыз. Сен 200ден теп ал деппи? Жолугуш эртең Кудай кааласа саат 5-те Москва гостиницасында Санкт-Петербург шаарында жашаган кыргыз жарандары, бордошторубуз. Прямо 4 километра. Саат 5-те Москва гостиницасында Петербург шаарында жолугушу болот. Адахан Кимсанбаевдин ошого чакырып кетет элем туугандар. Келип өз сурооңуздарды берип кетсеңиздер болот. Ошол бүтүн Кыргызстан жеке Адахан Кимсанбаевдин өзүнө суроолорду берип, көйгөйлөрдү чече турган суроолорду берип кетсеңиздер болот. Бүгүн келдик биз Питер шаарына. Азыр Урмат экөөбүз гостиницабызга кеттик. Барып гостиницага барып дем алышып. Бөлүшүп жүрүңүздөр. Санкт-Петербург шаарынан көрүп аткан күйөрмандарга айтып кетейин. Санкт-Петербургдагы күйөрмандарга, жашап иштеп аткан биздин мекенчилерибизге, патриот жигиттерибизге эртеңки жолугушууга саат 5-те Москва гостиницасынын залында келип жолугушууга жолугуп кетсеңиздер болот. Мен бүгүн саясат жөнүндө сүйлөбөйүн дедим эле. Саясат сүйлөмө туура келет окшойт. Бул Кыргызстандын келечеги бизди кайдыгер караштырбаш керек. Биз Кыргызстандын келечегин ойлой турган болсок, активдүү, позитивдүү, өз укугубузду коргогон кыргыз эли болушубуз керек. Баягы эмне деп коет биздеги аны Патхалин, пакта коёбор деген 120 депутатты срочно кетиш керек туугандар. Мен ошол менин оюм. Бул депутаттар жаңы конституциянын долбоорун кабыл алганда укугу жок. Булар просрочный 28 октябрдан кийин биягы законсуз убагы келет, сааты келет. Бул депутаттарга да иш козголот, Кудай кааласа. Мен сиздерге айтып кетейин. Азыркы бийликти басып алган адамдарга деле иш козголот туугандар. Бул деген тарыхта кала турган нерсе туугандар. Себеби мен кандай сиздерге айтсам, ошол ойлойм. Позициям ошол боюнча калат туугандар. Бизге акылдуу, таза адамдар керек бийликке. Ошондой адам керек. Болбосо биз ушул
өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн туугандар. Эгемендүүлүк бул деген ыйык нерсе. Анча кылымдан бери эгемендүүлүгүбүз жок жүрдүк. Ошону эми жеткенде 30 жыл болду эгемендүүлүккө жеткенибизге туугандар. Ошо эгемендүүлүгүбүздү сактап калайлы туугандар. Небере чебере бизден кийинки урпактарга мындай айтканда Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттин бири кылып берели. Анан акылсыздар бизди башкарып атат, көрүп атасыздар туугандар. Булар акылсыздыгы дагы аз келгенсип, мошенниктиги, кыргыз элин алдагандыгы, ар сценарийни жазып бизи алдап жатканы көрүнүп турат туугандар. Мына бир эле мисал ошол эле Райым миллион боюнча, себеби Райым миллион камалат деп туруп эле анан кийин 2 миллиард төлөдү. Мен тактика мынандай, мага 3 ай убакыт бергиле, мен толук кандык ишке кирише элекмин. Онда отмазкалар өтпөйт. Иштейм деген адам туугандар. Иштейм деген адам 10 күндө результатты көрөт. Келгенине 5 ай болду. Бир көрүнө турган иш кылбаптыр туугандар. Мен ачык эле айтам мону. Бир көрүнө турган иш. Продукта кымбат туугандар. Продукта деген көрүп атасыздар, Москва шаарында Кыргызстандан көрү продукттан суммасы азыраак туугандар. Биз Москва шаарында мына мекендештер жашагандар билет продукты канча турганын. Кыргызстанда жок дегенде бир 10% Москвадан кымбат экен туугандар. Ошол эле 1 литр май 150 сом экен туугандар. Un 1800-2000 сом экен бир кабын туугандар. Бул деген эмне деген акмакчылык. Керек болсо аэропорттон Москва шаарына учам деген жарандар 60 миңге билет алышып келишип атат иштегени. Ошол үй бүлөсүн багам деп көбүнүн акчасы жок болуп Москва шаарына келе албай жүрүшөт. Ошон үчүн мен ошол мыйзамсыз бийликке кайрылып кетет элем. Ушул тарифти карап койсоңуздар. Москвадан Ошко Кыргызстанга учсаңыздар 12 миң 13 миң, Кыргызстандан Москвага келсеңиздер 60 миң сом. Мындай айтканда туугандар, ортодон посредниктерби, кайсы куйтулар иштеп атат мен билбедим, бирок ошого деңгээли жеткен, акылы жеткен адам болсо буну тез эле регулировка кылып койсо болмок туугандар. Мен ушул кыргыз элин кыйналбасын деп ушу боюнча сүйлөп кетип атам. Анан дагы туугандар, ушу университеттер боюнча туугандар, баягы студенттер контракт менен окуган жарандарыбыз, студенттерибиз жөнүндө айтып кетейин туугандар. Ушулардын да контрагын чүрүш керек туугандар. Элди кыйнаган болбойт, бул эл кыйналып бүттү. Мына 6-чы президентти тандадык. Көзүбүздү май басып, президент аттуу деген нерсени тандашты билбейт экенбиз. Алданып батареясы калдык экен. Алданганды жакшы көрөт окшойбуз туугандар. Жомокторго ишенип, популист сөздөргө. Дагы эфирге кирем туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Эртеңкиге чейин.